Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, ассаламу алейкум кыргыз элим. Орозоңуздар кабыл болсун. Мына ушул 30 күндүк орозо деп баягы илгери ата-бабаларыбыз ысыктын күнү дагы орозо кармаса кантип эртеден кечке чейин тамак жебей, суу ичпей кантип кармап атат, кантип чыдап атат болду экен деп биз өзүбүз түшүнө албай коет элек, акылыбыз жетпейт эле. Көрсө Алла кадырзат, Алланын буйругу менен бардык нерсе жеңил. Мына ушунчалык эшикте бүгүн өзгөчө 40 градустан ашып аткан ысык болуп атса дагы орозо ушунчалык жеңил болуп өтүп атат. Мына ушинтип билинбей убакыт деле, орозо учурунда деле убакыттын мындай бир кантип өтүп кеткени дагы билбей калды окшойт. Ошон үчүн 30 күн орозо, ким орозо кармаган болсо орозоңуздарды Алла кабыл кылсын. Ким орозо кармай албаган болсо орозо кармаганга Алла ушул насип кылсын. Şu tileyingizler niyet kılıp kimlerden kandaydı bir şartı menen oğru olup же şartı olbay orozo karmay albay kalgan bolsa anda ağa ançalık жүрөгүңүздөрдү оорутпаңыздар, себеби сиздердин жагдайыңыздар, сиздердин акыбалыңыздарды силерден дагы Алла жакшы билет деп айтат. Ошон үчүн билүүчү келиңиздер анда. Мына ушул орозо айында орозо 2022 мына буюрса ушул көрсөтүү бүгүн эми мына эртеңки күнү айт келатат буюрса коноктор келет, коноктор менен ушу 30 күндүн ичинде баарлашып мына мен ушул көрсөтүүгө экинчи жолу келип калып атам. Себеби дегенде мен өзүм орозодон чейин, орозодон кийин Алла насип кылса кайрадан өзүмдүн баарлашуу деген көрсөтүүмдү улантамын. Ага дагы ар кандай мына ушул Алланы улуктай турган bir tugandарды чакырып алар менен баарлашабыз. Бүгүн болсо бизде Умар Маматжан уулу жеке ишкер мына ушул дагы орозону кармап мусулман катары бешмал намазын окуп дегендей Алладан тилек кылып жүргөн азамат жигиттердин бири бүгүн бизде конокто келип отурат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам агай. Рахмат. Орозо кабыл болсун. Кабыл болсун, сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун. Мына эми атайын бияка конокко чакырганда бүгүн биз эртеңки ушул айт намазында барыбыз баягы Алланын ыраазычылыгы үчүн деп курбандык чалабыз. Деги эле өзү орозо айындабы, орозо айында эмеспи, кайсы күндө болсо деле өзү Алланын жолуна ушул мал мүлктү сарптоо, курбандык чалуу, садага берүү ушундай бир жолдор менен кантип өзүбүзгө сооп тапсак болот, кандай адал жол менен сооп тапсак болот, ар кандай өзүбүздүн амал аракеттерибиз менен бир оокатыбызды кылып атабыз, бир дүнүйөнү таап атабыз деп коелу. Бирок ошол кандай жолу болгондо Аллага туура келет айткан жолуна, анан бизге акыретибизге дагы бул жашоого дагы пайдалуу болушу кандай болот деген бир пикирлер менен сүйлөшөлү деп атабыз. Ошон үчүн өзүңдүн оюң боюнча деги эле бул ушул жашка келгичекти ата-бабаларыбыздан угуп, алардын жолун жолдоп, намаз окуп, үйрөнүп дегендей эмнени үйрөндүң, кандай бир далалат кылып, сооп иштерди кылып атасың дегендей мына ушул маселе боюнча баарлашабыз бүгүн. Эми дагы бир жолу ассаламу алейкум, кош келипсиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошол Аллахка жакындашуу боюнча, Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу үчүн биз ошол орозо айында 30 күн орозону кармап, мына бүгүн акыркы күн эң жанагыдай маанилүү күндө турабыз. Дуалар кабыл болуучу, Аллахка тилектерибизди айта турган күндө турабыз. Анан сиз айткандай Аллахка жакындатуучу бул амалдардын бири бул ошол садака берүү, мал мүлктү Аллах жолуна сарптоо болуп эсептелет. Азыр бүгүн айттан бир күн мурда орозо фитр, садака фитр берилет. Ошол садака фитр жана башка зекет садакалардын мааниси жөнүндө мен айткым келет да. Бир жеке жашоомдо өзүм дагы мындай пайдасын көрүп, ошол жакшылыктардын. Аллах Таала Куранда айткан экен, силер өзүңөр жакшы көргөн нерселерди Аллах жолуна садака кылмайынча, Аллах жолуна сарптамайынча, жараткан жолуна жакшылыкка жетпейсиңер деген аят бар экен. Эми биз жакшы көргөн нерселер бул мал мүлк,
бирөөсү мал мүлк болсо, ошол мал мүлктү биз Кудай жолуна, жараткандын жолуна сарптоону үйрөнүшүбүз керек. Жана ошол нерсени биз жасообуз керек экен. Эмне үчүн дегенде, биз бул жерде биринчиден Кудайга жакындашабыз. Мал мүлктү сарптоо менен биз ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша албетте Кудайга жакындашабыз. Ошол мал мүлктү сарптоо менен биз тазаланабыз күнөөлөрдөн. Анткени Аллах Таала айтат, садака кылгандардын күнөөсүн кечирем деп айткан. Пайгамбарыбыз айткан, садака ошол күнөөлөрдү жууп кетирүүчү бир себеп деп айткан. Ошондуктан биз ошол Аллах жолуна сарптоо менен биз Кудайга болгон сүйүүбүздү далилдейбиз. Кудайга болгон буйругун бир сыйлоорубузду, биринчи коерубузду далилдейбиз. Ошондуктан бул өтө маанилүү ибадаттардан экен, өтө маанилүү амалдардан экен. Бунун пайдасы аябай көп. Мал мүлктү сарптоо менен дагы бир нерсени айтып кетчү нерсе, ошол Кудай жолуна мал мүлктү сарптоо менен биздин мал мүлкүбүз эч кандай кемибейт. Эмне үчүн? Аллах кайра эле бизге жараткан аны көбөйтүп, кайтарып ордуна коет. Жана акырет күнү бизге көп сыйлыктарды даярдап коет. Эми Маанисин түшүнө албайт экенбиз да биз анда. Эгерде биз ошо коркобуз, эгерде биз ушул малыбызды Алланын жолуна жумшап койсок, анда кедей болуп калабыз деп шайтан сага пикир салып коркутуулар менен ал кайра 2 эсе 3 эсе болуп келет дегенге балким ишенбестик жүрөктө бар. Ошол себептен үйрөнө албай жүрөт экенбиз. Бул эми агай туура айтасыз, ал сыноо экен. Бизге эмне үчүн ошол сыноо, мал мүлк деген адамга, инсанга берилген бир сыноо. Ар бир эле инсандын жүрөгүндө мал дүйнөгө болгон, акчага болгон сүйүү бар. Эми ошол акчаны Кудай жолуна сарптоо бул бир курбанчылыкты талап кылат. Чоң сапаттардан. Эми муну Аллах Таала аябай жакшы баалайт экен. Жараткан кайра көбөйтүп берем деп атат. Бирок эми мындай караганда, Аллах жолуна, Алла үчүн деп, Кудайдын аты менен, Кудай үчүн деп айтканыбыз менен, бул пенденин өзүнүн эле кызыкчылык пайдасы үчүн экен. Эмне үчүн? Ал ошол биздеги бар мал мүлк болобу же башка нерселерди бизге берген жараткан зат Кудай. Эми ошол ырыскыбыз, өмүрүбүз баары Кудайдын колунда. Бизге Кудай берген. Ошол өзү берген эле нерсени кайра өзүнүн жолуна кедей кембагалдарга, муктаждарга, жакшылыктарга сарпта, күчүң алың жетишинче деп кайра өзү берген нерсени сурап атат. Дагы Аллах жолуна, Кудай жолуна саттаган нерсебизден кайра эле ордуна коюп, көбөйтүп, 700 эсеге чейин көбөйтүп берет экен. Себеби башка Куранда дагы бир аятта, Бакара сүрөсүндө айтылат, силердин садакаңар будайдын даны сыяктуу. Будайдын даны, например, бир данды өстүргөн сыяктуу, бир дандан бир сабак, андан 7-8 машак чыгат, ар биринде 100дөн дан болот. 700 эсе ошол мисалга салыштырган. Демек, бизге жараткан көп эселеп көбөйтүп кайра берет. Бул анын Кудайдын аябай чексиз мээримдүүлүгүнүн, чексиз ырайымдуулугунун белгиси. Анткени эмне үчүн? Мээримдүүлүгүнүн себеби ал Кудай эч кандай муктаж эмес. Биздин садакабыз, биздин ошол Кудай жолуна жасаган иштерибизге Кудай муктаж эмес. Анын бийлиги көбөйүп же азайып кетпейт. Бул өзү үчүн гана. Бул жерде Кудайдын ошондой чексиз мээримдүүлүгү, пендесине болгон сүйүүсү, пендесин жакшы көрөрү далил болуп эсептелет. Ошондой эле биз өзүбүз пендесине берген сыноосу да. Пендесине берген сыноосу. Эми сиз айткандай текшерүү да болот, сыноо да болот. Жанагы колунда барларга, байларга айрыкча чоң сыноо болот. Алар ошол Кудай берген мүлктү туура пайдаланып, керектүү тиешелүү жерлерге береби? Кудайдын буйругу менен ошол садакаларды аткарабы же аткарбайбы? Ошол жеринде ал текшерилет. Болгону Кудай бизди текшерет экен да.
Сөзүңүзгө аралжы. Мен ушул жөнүндө бир сизге дагы мындай бир элге да көпчүлүккө бир мындай бир сөз келгенде айтып коеюн деп чечтим. Башка учурда, орозо учурунда эмес, башка учурда садака бере турган болсоң, анын жолу башка, орозо учурунда бергендин дагы жолу башка экен. Маселен, бир бай адам орозо эмес учурда бир муктаж болгон адамга жардам бере турган болсо, жардам алган адам өзүн карыз сезип калат экен. Анан ал кишини көргөн сайын өзүнчө ыңгайсыз болуп, учурашып, өпөлөңдөп, жардам алган да алчы андан. Аны ой деп эле эмнелерин билбей эле ушундай рахмат деп ушинтип береткен да. Орозо учурунда байдан бирөө жардам берсе, алган адам өзүн карыз сезбейт. Анткени ал Алланын ыраазычылыгы үчүн орозо учурунда берип атат дейт дагы. Ошол эле учурда ал ыраазы болуптур, ошол учурда эле ал ыраазычылыгы менен эмне кылат, батасын берет. Негизги байдын ала турган максаты ушул болуш керек болчу. Ооба. Ошондой батасын алыш керек болчу. Ошол себептен муну мына орозонун касиети деп билсек болот. Ошон үчүн көпчүлүк чиновниктерден, көпчүлүк биздин депутаттардан мен угуп калам да, тааныштардан мынтип айтат го. Ой, мен өзүмдүн тиги округума көпүрө салып бердим, шагыл тоюп бердим, муну кылдым, тигини кылдым, дагы эле нааразы. Канча кылсаң деле мага ыраазы болбой койду дейт го. Көрүп калса деген ойду айтып атам да мен биякта. Анын жолу мына өзүң айткандай, Алланын ыраазычылыгы деген ортодо Алланы койбогондугу үчүн болот экен да. Алланы ортого койбогондугу үчүн экен да. Демек, эгер ал баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланып атканы, берилип атканы Аллага белгилүү да. Ошон үчүн алып аткан адамдын жүрөгүнө мээрим салынбайт экен, берип аткан адамга карата жакшы көрүү сезим болбойт экен. Ал берип атат деп жакшы көрбөйт экен да, ал минте берет экен. Ал бериш керек, ал эмне дей берет го. Анткени ортодо Алла коюлган жок дейт. Эгер Алланы ортого койгон болсо, анда Алла акыретке дагы, бул жашоого дагы экөөнө тең эмне кылып атат? Пайдасын берип атат, пайдасын берип атат. Ошон үчүн байга байлыкты берген болсом, ал байлык аркылуу өзүнө бейишке жол таабасын деп бердим дейт. Ошон үчүн туура айтып атасың, өзү негизи канчалык бир нерсе тапкан болсок, сөзсүз бирөөнө жардам беришибиз керек. Анткени ар бир адам өзүнөн кийинки жардам бере турганда табат деп айтат го. Табат деп айтат. Ошон үчүн өз эмеңден жон териң менен сезип, азыр мына ошентип жардамдарды кылып, соопчулуктарды кылып жүрүп атасың белеми? Ошондон кандай рахат алып атасың? Мунун рахаты эң биринчи бул иманды көтөрөт. Иман бул Аллахтын бизди күн сайын ырыскыландырат да. Биздин жанагы берген садакабыздан, берген сарптоолорубуздан бизге көп Аллах рызкыбызды көбөйтүп берерин мен эми ошол өзүмдүн жашоомдо мындай күбөсү болдум. Бир көп ар дайыма Кудай жолуна сарптоо менен биз ишибиздин оңолушун, ошол мал мүлк болобу же бизнесте ошол бизнестин чоңоюшуна, көбөйүшүнө биз себеп көрүп келатам да, көрүп келатам. Эмне үчүн дегенде бул анык так айтылган да. Кудай Куранда айткан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, берген садакаңар, сарптаганыңар эч текке кетпейт деп. Эч качан текке кетпейт. Ар бир майда болобу же чоң садаканы Аллах билет. Жана сиз айткандай, шарты бар да. Ошол сарптаганда, садака бергенде чалгыз, калыс Аллах Кудай үчүн деп ниетинде бериш керек. Калыс Алла үчүн болуш керек. Жана экинчи, эл көрсүн же башка кайсы бир кызыкчылыктар болуусу бул амалды кабыл болбой калат. Бузуп коет ошолдой ниеттер. Ниет туура болуш керек, бир гана Кудай үчүн депчи. Анан бул садаканын түрлөрүн айтып койсом, садака эми кандай түрлөрү бар? Садака бул жакырларга, муктаждарга берилүүчү деп түшүнөбүз негизи жалпысынан, бирок андан да башка садакалар бар. Бул Аллахтын динин жайылтуу, Аллахтын шариятын элге түшүнүктүү жеткирүү үчүн ошол себептерге каражаттарын сарптоо, бул дагы чоң садака болуп эсептелет. Анткени элдер динди түшүнүп алса, илим билимге жетсе, бул эң чоң
пайдалуу ыймандын жайылышына себеп болот. Ошол тарабынан дагы мен жалпы мындай ишкерлерге дагы байларга деп койсок болот, кайрылып кетем да, бизнес өкүлдөрү. Биз Кудай жолуна садака берүүдөн эч качан мындай ойлонбош керек. Коркпош керек. То есть коркпой чоң садакаларды жасай билишибиз керек. Анын пайдасын сөзсүз көрөбүз. Мунун пайдаларын деле бул жашоодо болсо да акыретте пайдасы күтүп турат албетте, но бул жашоодо да Аллах Таала кур калтырбай сөзсүз көбөйтүп берет. Анан бул мусулмандардын ортосунда ынтымакты, биримдикти пайда кылат, биримдикти күчөтөт. Мамлекеттеги стабилдүүлүккө да бир себеп болуучу нерселердин бири да бул. Ошол байлар менен кедейлердин ортосунда ажырымды жоготот. Эми садака боюнча Аллах жолуна сарптоонун пайдалары жөнүндө айтып койсом, Аллах жолуна ким эмне сарптаса, Аллах ал кишинин күнөөсүн кечирет. Демек биз бир садака кылсак, бир жакырга жардам берсек, же бир Кудайдын динин жайылышына дегенде, например, мисалы китеп чыгарсак, же китеп чыгарышка жардам берсек, мечиттердин салынышына салым кошсок, биздин күнөөлөрүбүз кечирилет экен. Эми биздин бул жашоодо эң негизги эле максатыбыз бул күнөөлөрүбүздөн кечирилип, тазаланып, анан Кудайдын ыраазылыгына жетүү. Негизги максатыбыз ошол да. Демек, бул биздин күнөөлөрдөн арылып алуубузга чоң бир жардам себепкер болот садака. Экинчи, бул баледен тосот деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, садака бул баледен тосот. Бизге келаткан балени Аллах тосуп коет, биз саламатта, тынчтыкта болобуз. Үчүнчү пайдалары, бул садака менен анын мал мүлкү дагы көбөйүп атпайбы? Береке кошулуп атат, көбөйүп атат. Ушул пайдалары бар. Мусулмандар ортосунда мээрим, сүйүүнүн пайда болушуна чоң себепкер болот. Ушундай көп бир канча пайдалары бар бул садаканын. Мен азыр бир нерсе дагы эсиме түшүп кетти. Болгон окуя, өзүмдө болгон окуяны айтайын. Мен баягы бирөө айтыптыр дебей, өзүм көргөнүм айтайын деп атам да, мисалычы. Мына Ошко концерт менен барып калгам. Анан жума намаз болуп калып, жума намаздан чыксам, такси айдаган жигиттер турушат го. Ошолордун бир таксист жигитке отуруп калдым. Отуруп калсам, алып барды, жеткирип койду. Анан жеткиргенден кийин мен акчасын берейин десем, албай атат да. Албай атсам, мен ойлоп атам, мени таанып баягы жолу сыйлап албай атат окшойт десем, ал мынтип айтты, аке деди. Мен сизди сыйлайм, ансыз деле албайт болчумун сизден тыйын. Бирок деди, мен жума күнү ансыз деле өзү эртең менен чыгам дагы толтура бензинимди куюп алып, кечке ошо бензиним түгөнгөнчө элдерди улам кол тоскондо, жол тоскондорду үйүнө жеткирип турам деди. Муну мен ушундай Алла жолуна садака кылып алганмын деди. Бир кызык нерсени айтайын сизге деди. Мынтип таксисттер келип тизилип турушат да, кезек күтүп, эми сен айда, анан сен айда деп турушат да. Анан кийин калгандары акча алып кетет. Анан мен бекер алып кетем дейт. Жума күнү. Анан күлүшөт дейт беркилер. Эми жөн эле убактыңды коротуп, акчаңды корото бересиңби деп күлүшөт дейт. Анан мен бир нерсени байкадым дейт. Ошентип мен садака кылып, сооп топтойм деп жүрдүм. Кийин байкасам дейт, Алла дейт, мен ошол жума күндө кылган сооп иштерим үчүн башка күнү менин рызкымды көбөйттү дейт. Кантип дегенде, келип турабыз катарынан, турсак эле элдер келет дагы мага түшөт дейт. Анан келип эле бири-биринен угуп айтат дейт. Баягы сен мени эме бекер жеткирбедиң беле? Мен могуга түшөйүнчү? Менин кезегим болчу дейт. Кой, кезегиң билбейм, мен могуга түшөм деп эле ошого түшүп алат дейт. Бирөө-бирөөнү айткан болот дейт. Ошентип анан эме кылып, рызкым көбөй баштады, тапканыма береке кире баштады дейт. Анан бир жолу мисалыкысында мен бекер жеткирип койсом дейт, ал кийин анын шарты болуп калганда ада садака кылгысы келип, ал мага мисалы толук бензин канчага куясың десе, мен 2000 сомго дейт десем, 2000 сом берет дейт. Эмки жумада мен атымдан куюп туруп ташы деп. Мына карасаң, ошентип керемет. Кандай таң калыштуу дейт да. Мен азыр элдин баары билет дейт.
мага келип отурушат дейт. Мына ырыскымды ушундай көбөйтүп койгон дейт. Анан беркилер менден талашпай да калган дейт. Өздөрү дагы ыраазы болгондор бар дейт. Же эмгиче түшүнө албай жүргөндөр деле бар дейт. Бирок ошондой Алла башка күнү ошол күнкү ырыскымды башка күндө көбөйттү дагы. Мына менин өзүмдүн ушундай кылган ишимден өзүм мына эмесин көрдүм дейт. Мынакей мен ушуну жакында ролик кылып тарттым да. Тарттым, эми жакында чыгат буюрса. Себеби мага ошонун айтканы, ошонун садака кылганы кылып ошентип аракет кылган аябай таасирленгем да. Мен ошол сиз айткан мисал боюнча мен азыр эсиме түшүп кетти. Абдулла ибн Мубарак деген киши болгон. Абдулла ибн Мубарак жетекчи болгон чоң. Ошол киши садаканы аябай чоң жасашы экен. Аябай жогорку деңгээлде Кудай үчүн бир тобокелчиликте жашаган экен. Мисалы 40 000 динар тапса, 40 000 динар тапчу экен. Пайдасы, то есть айланткан акчасы 40 000 динар болсо, тапкан кирешеси дагы 40 000 динар келсе, 80 000 динар акчасы колунда турат. Ошол 40 000 тапканын баарын Кудай жолуна сарптачу экен. Жанагы мурдакы өзүнүн колундагы айланткан 40 000 динары менен калчу экен дагы, кайра өзүнүн соода бизнес ишин жасачу экен да. Кайра эле ошол акчасын таап алчу экен. 40 000 динар келчү экен да. Ошол сыяктуу эми ал тапкан баарысын берип атат. Эми биз го ар ким өзүнүн деңгээлине жараша бериш керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, ар ким ар кайсы пенденин абалы ар кандай да. Бирөөнүн мүмкүнчүлүгү чектелген болот, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү кенен колунда барлар. Колунда бар чоң ишкерлер, чоң бизнесмендер, алар аябай чоң бир Кудай жолуна сарпташ керек да. Сарпташ керек. Себеби ал тапкан байлыгы, ошончо Кудай берген байлыгын ал колдонуш керек. Колдонуш керек. Албетте ар бир эле кишинин бир уч нанга бир сууга тоет. Калган көп байлыгы турат. Канча мүлк берилген инсандар бар. Ошончо мүлктү ал өзү жалгыз өмүрүндө колдоно албайт. Эмнеге? Ал ашыкчасын, баарын көбүн көп байлыкты ал Кудай жолуна сарптап диндин жайылышына жардам бериш керек, мусулмандардын абалын оңдош керек. Ошондой иштерди жасаса, ал чоң бир соопторду таап, ошол байлыгы ага адал болуп, пайдалуу болмок да. Анткени биз ошол байлыктан да суралып калабыз. Ошол мал мүлктөн Кудайдын астынан суралабыз. Дагы бир айтып кетчү нерсе, пайгамбарыбыз айткан хадисте. Инсан өлгөндө бардык амалдары үзүлөт, токтойт. Бир гана 3 амалдан башка деп айткан. 3 амалдын бирөөсү, эми үчөөнү айтып кетсек, салих бала, перзент тарбиялап таштап кетүү, пайдалуу, коомго пайдалуу бир баланы тарбиялап кетүү. Ал бала тиги инсан өлгөндөн кийин анын артынан дубаларды жасайт, жакшы иштерди жасаса, ал сооп барып турат дейт. Садагасын улантат. Экинчи пайдалуу илим дейт. Кайсы бир киши пайдалуу илим таштап кетсе, ал илим өлбөйт, кийинки муундарга өтөт, жанагы башында үйрөткөн адамга соо барып турат. Үчүнчүсү садакатун жария дейт. Пайдалуу ошол жария садака. Токтобой уланып туруучу садаканын түрлөрү бар. Бул мисалы үлгү катары жана токтобой жария болуучу садака бул мечит салуу, суу чыгаруу, ушул сыяктуу садакалар ал инсан өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин деле артынан сообу барып туруучу бир амалдардын бири. Ошондуктан бул өтө улуу амал, өтө маанилүү амал. Азыр ушул сөзүңө кошулуп мен дагы бир нерсени айткым келип кетти. Адам өлгөндөн кийин анын амалы токтоду, анын ага чейинки кылган сооп иштеринин баары токтоду да. Эгерде ал көзүнүн тирүү кезинде жанагынтип көпүрө салып кетип, жол салып кетип, мектеп салып кетип, илим таркатып кеткен болсо, ал акыретке чейин өзүнүн аркасынан барып тура турган сооп. Бирок ошону ата энеси кылбай калган болсо, кыла албай калган болсо, шарты болбой, жол сала албай, көпүрө салып, мектеп сала албай деген сыяктуучу, кыла албай кала турган болсо, анда баласы атасынын садакасын улантып туруучу да жолу бар экен. Ал жакшы иш кылса, атасынын атынан деп иш кыла турган болсо,
иш кылса болот. иш кылып тура турган болсо, анда атасынын сообу токтобой улана берет. Баласы көзү өтүп кеткенче атамдын атынан садака бердим, атамдын атынан деп жакшылык кылып, атамдын атынан деп өзү түрүгөсүн өзү деле садака сооп таап алат. Бирок атасынын садакасынын сообун токтотпостон ошентип уланып тура берсе, аны көргөн баласы эмне кылат? Ал дагы кийин атасы өтүп кеткенден кийин ошону улантып турат. Бирок Алла дагы кадырсат. Өзүң эле чүмдө садака кылбай, атамдын атынан деп деле садака кылып жүрө берсең, ошо сен атаңа ошондой жакшы сооп, жакшы иштерди кылып аткандан кийин Алла кадырсат сага деле сооп берет. Ошон үчүн баягы два в одном дегендей. Туура айтасыз. Садака ушундай Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк бериптир. Ошол өткөн жакындарыбыздын атынан жасасак болот да. Бул да өтө маанилүү нерсе. Сиз туура маселени айттыңыз. Себеби ар ким жакынын жоготкондор бар. Алар кандай жардам берсем экен дейт. Кандай жакшылык жеткирсем деген бир тилектерде жүрүшөт, ниеттерде. Ошол садака дагы Аллах жолунда сарптоо дагы жетип турган бир жанагыдай себептердин бири. Биздечи кечирип кой сөзүңөр алчы, мисалы атаңдын ашын бердик деп айтабыз го. Кыргызда, атаңа ашын бердик. Аш бердик деген сөздүн эмеси мааниси эмне? Ошол өзүнүн атына биз болсо өзүбүз кыйгарып алабыз. Эл деле ошондой түшүнөт. Сен атаңдын атынан аш берсең, сен айтат, ой, Умар, сен азамат турбайсың, атаңдын атынан аш берип атасың, сен азаматсың деп ыраазычылык сага кетип атпайбы адрес? Жок. Сен ал ашты атаңдын атынан бересиң. Сен атыңдан эмес, атаңдын атынан аш бересиң. Анан ал ошон үчүн ал соо атаңа жазылат. Мына ошол да. Ошон үчүн ал ашты кимге беребиз? Кедей кембагалдарга, колунда жокторлорго беребиз. Ошолорго таркатып беребиз. Аны биз башка жака айланып алдык да азыр. Аны башкача кылып алдык. Аны курсагы токторду чакырып алып беребиз. Алар ныксырап жесе жеп, жебесе дагы наразы болуп сүйлөнүп кетип атпайбы? Жок, чыныгы муктаж болгондорго, ошолор ыраазы боло тургандарга, билим алып аткан, окуп аткан, илимде жанагынтип медреседе окуп аткандарга ошолорго жардам бересиң. Алар атаңа дуа кылып турушат. Мына ушул соопту улантуу, чоң сооптордун ошон үчүн ана ошо эскертип коелу дегеним, балким көрүп аткан бир туугандар болсо дагы жанагынтип атамдын, апамдын атынан кантип неме кылсам көз өтүп кетти, мен ал кезде колумда жок элего эч нерсе кыла албадым дегендердин баары мына сиз бүгүн жакшы ниет менен жөрөлгө кылып атасыз, коркпостон садака кылгыла деген сөз болуп атат. Демек, мына ошо көз өтүп кеткен ата энелердин, бир туугандардын атынан деп садаканы тынбастан берип тура бериңиздер. Анан ошон менен ал туугандардын, бир туугандардын да акыретине, бейишке чыгышына себепкер болуп, өзүңөрдүн дагы алардын ыраазычылыгы менен, Алланын ыраазычылыгы менен Аллага жакындап садака аркылуу өзүңөр дагы бейишке жол тапканга эң бирден бир жакшы шарты мына ушул садака болуп эсептелинет экен. Эми убактыбыз дагы мына жакындап калды. Ушул Рамазан айы келатат эртең. Элдерге орозодо кандай тилектерди айтасыз? Эмне дагы мындай эмеңиз бар? Ким балким орозо учурунда дагы мындай кылдым эле, мен ушундай кылдым эле, силер да ушинтип коюңуздар деп айтасызбы? Кандай бир ойлоруңузду орозо түз камерага айтып койсоңуз да болот. Орозо айында бүгүн эң акыркы орозонун күнүндө турабыз. Кеч асыр намазынан кийин түндүн башталышы болуп эсептелинет. Ошондо дуалар баардык дуалар кабыл болуп баштайт. Мен чакырат элем, дуаларды жасап калалы, эл журтка тынчтык сурайбыз. Баардык мусулмандардын кылган дуалары, жасаган ибадаттары кабыл болсун, орозолор кабыл болсун. Эң негизги сурай турган нерселерибиз ушул агай. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, ыймандуу жаштар көбөйсүн. Ошол жана темабызга байланыштуу ишкерлер, колунда барлар менен ошондой чоң мүмкүнчүлүгү барлар ушул айда, ушул орозо айларында чоң садакаларды жасап, чоң бир элдеги муктаждарды чечип жардам берип калышса, бул Кудайдын астында дагы
биз эртеңки күнү эң бир муктаж боло турган, эң бир Кудайдын астында биз ошол соопко муктаж болобуз. Ошол соопко жетип калат элек. Мен баардык ошол мусулмандарга тынчтык каалайм. Амин. Ассаламу алейкум, дайыр жол бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Эртең мененки айт намазыңыздар кабыл болсун дегеле 30 күн орозо кармап, эгерде ушул орозо 30 күндө кармаган орозом кабыл болдубу деген дагы бир өзүңөрчө бир адам ойлонуп калат го пенде. Эгер кабыл болгонуңардын белгиси, эгерде ошо орозо бүткөндөн кийин, орозо учурунда ушул ушак сүйлөбөй, бирөөнө гыйбат кылбай, бирөөнө кыянатчылык кылбай кылган бир адаттардан тыйылган болсоңуз, ошолорду кайра эле орозо бүткөндөн кийин улантпай, жакшы бойдон жүргөн болсоңуз, демек сиздин орозоңуз кабыл болду. Намаз окуп аткан адам дагы ошол намаздан кийин жакшы жагына жүрүп, туура эмес нерселерди кылбай турган болсо, демек намазың кабыл болду деп айтылат дейт. Ансыгарында келиңиздер. Орозо жыйынтыктап баратат, бирок билинбей убакыт өтүп кетти. Орозодон кийин 6 күн катары менен кармасаң, 1 жыл орозо кармагандын соогун аласың деген дагы сөз бар экен. Ошон үчүн 6 эле күн эмес, ушул орозодогу жакшы касиеттерди кармап колдон келсе дагы мына ошондой көбүрөөк орозо кармайлы. Канчалык орозо кармап жүргөн болсок, биздин мына ушул Алла Таала бизге берген көп сыпаттар, жакшы сезимдер бар. Көзүң жакшы көрүп, кулагың жакшы угуп калат экен дегендей болуп, ошол сыпаттар дагы ачылып, сезимдер ачылып, жүрөгүбүзгө жылуулук, мээрим пайда болуп, башкаларга жардам бере турганга дагы Алла насип кылсын. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки орозодо жолугушканга чейин, дегеле кийинки күндөрдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Рахмат. Хош келипсиң. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.